Президент Садыр Жапаров бүгүн Душанбе шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулады. Мамлекет башчылары ошондой эле регионалдык жана эл аралык күн тартиби жана Борбор Азия мамлекет башчыларынын алдындагы жолугушуусу боюнча пикир алмашты. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон эки мамлекеттин жана элдердин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эки тараптуу мамилелердин бардык спектри боюнча ачык жана мазмундуу баарлашууга даяр экендиктерин билдиришти. Бүгүн жогорку кеңеште белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, академик, жогорку кеңештин эл өкүлдөр жана мыйзам чыгаруу жыйындарынын төрагасы Абдыганы Эркебаевдин 70 жылдыгына карата мааракелик иш-чара өттү. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары Медеткан Шеримкулов, Апас Жумагулов баштаган бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Жыйында төрага Нурланбек Шакиев парламентте улуу инсандардын мааракелик иш-чараларын уюштуруу салтка айланганын белгилеп, мындай саамалыкты дагы да улантуу керектигин кошумчалады. 70 жашка толгон коомдук ишмер сынчы адабиятчы Абдыганы Эркебаев бир топ жогорку даражалуу кызматтарды аркалап келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Атайын кызматтын ыкчам иликтөө иш-чарасынын жүрүшүндө 2021-2022 жылдарга карата Ала Мүзүн райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция бөлүмүндө аудит жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Тактап айтканда, Ала Мүзүн райондук бөлүмүнүн кызмат адамдары алдын ала сүйлөшүүлөргө барып, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, кызматтык жасалмалоо жана тиешелүү документтерди жасалмалоо жолу менен 9 миллион 52 миң сом өлчөмүндө социалдык төлөмдөрдү жана жүлөк пулдарды мыйзамсыз өздөштүрүшкөн. Учурда керектүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарынын алкагында кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кыргызстандан көмүр мыйзамсыз түрдө сыртка арзан баада чыгарылып турганы бул тууралуу УКМКдан билдирди. Кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси боюнча иш козголду. Бул коррупциялык схеманы Сүлүктүү шаарынын экс-мэри, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана ишкерлер уюштурган. Анын натыйжасында өзгөчө ири өлчөмдөгү салык жана бажы төлөмдөр бюджетке түшпөй калган. Бажы кызматынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Баткен районунун шахталарынан коңшу мамлекеттерге 318 миң тоннадан ашык көмүр экспорттолгон. Анын кесепетинен Кыргызстанда көмүрдүн баасы жогорулаган деп айтылат маалыматта. Натыйжада журналдар, келишимдер, квитанциялар, видео көзөмөл камераларынын дисктери алынган. Учурда кошумча изилденип, талдоо иштери жүрүп жатат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев Кыргызстанда жакын арада мамлекеттик дарыканалар ачыла турганын билдирди. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Сүйүн Өмүрзаковдун суроолоруна жооп берип жатып айтты. Эл өкүлү дары-дармектер кымбат болгондуктан аны сатып алууга айлык пенсия жетпей жатканы тууралуу маселе көтөрдү. Жогорку кеңеш медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө жана дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун биринчи окууда талкуулашты. Жекшемби 17-сентябрда Бишкекте ак илбирсти сактоо боюнча эл аралык кайрымдуулук жарым марафону өтөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 5 миң адамдын катышуусу менен Ала Тоо аянтында өтөт. Жарыштын алкагында 1 чакырым, 5 чакырым, 14 чакырым, 21 чакырым аралыктар, ошондой эле 3 жаштан 9 жашка чейинки балдар үчүн жарыш каралган. Иш-чарага байланыштуу жарыштын маршруту өтө турган көчөлөр жабылат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чокол билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө таянсак, 15-16 сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кырсык катталган учурда 112 номерине чалыңыз, байланыш акысы жана күнү-түнү иштейт деп айтылат маалыматта.